Бүгүнкү сабактын темасы керектөөлөр жана сейректик. Бүгүнкү сабактын негизги ала турган негизги түшүнүктөр ресурстар, экономикалык ресурстар жөнүндө сөз болот. Алардын чектүүлүктөрү жөнүндө, тандоо проблемасы, ошондой эле альтернативалык нарк жөнүндө сөз кылмакпыз. Адамдын керектөөлөрүн канааттандырууда негизинен жыргалчылыктар жана тейлөөлөр аркылуу канааттандырылат. Адамдын жыргалчылыктарына эмнелер кирет? Жыргалчылыкка адамдын жыргалчылыктарына бул үй-жай, анын ичиндеги эмеректердин баардыгы, телевизор жана башка, машина, мына ушулардын баардыгы адамдын эң негизги жыргалчылыктарынын бири болуп саналат экен. Ал эми экинчи жыргалчылык бул кийим-кече. Адамды элестетүү кийим-кечесиз мүмкүн эмес. Үчүнчү негизги жыргалчылыктардын бири бул тамак-аш болуп саналат экен. Мына ушул жыргалчылыктарды канааттандырууда адамдын ресурстары колдонулат экен. Ал ресурстар төмөнкүлөр. Ресурстар негизи үчкө бөлүнөт. Ресурстар, жаратылыш ресурстары. Бул жөнүндө дагы кийинки сабактарда кененирээк сөз кылабыз. Бул жаратылыш ресурсу же болбосо жер, жаратылыш ресурсу, кийинки бөлөк свет менен адам ресурсу, ошондой эле капитал ресурсу. Бул ресурстардын баардыгы чектүү болуп саналат. Биз билебиз, ресурстардын баардыгы чектүү. Жаратылыш ресурсу түгөнөт. Эмнелер кирет жаратылыш ресурстарына? Тоолор, токойлор, анын ичинде тоодогу кен байлыктар, суулар жана башканын баардыгы жаратылыш ресурстарына кирет. Алар сөзсүз түгөнө тургандыгын биз билебиз. Ошондой эле адам ресурсу бул эмгек ресурсу жөнөкөй жумушчудан баштап инженер, жетекчилерге чейин бул адам ресурсу болуп саналат. Кийинки капитал ресурсу. Капитал ресурсу экиге бөлүнөт. Бул заттык капитал жана финансылык капитал. Заттык капитал өзүнүн аты эле айтып аткандай, бул мисалы заттык капитал болгондо мына үй өзү заттык капитал болушу мүмкүн, же болбосо завод, фабрикалар, ишканалар. Эгерде ушул үй квартирага берилип, кишилер жашагандай, ал эми финансылык капитал ушул заттык капиталды алууга, заттык капиталды сатып алууга же салууга кеткен акча финансылык капитал болуп саналат. Капитал деген өзүбүз дагы кененирээк кийинчерээк сөз кылабыз. Капитал бул пайда көрүү максатында салынган же жасалган нерсе бул капитал болуп саналат. Эми биз сөз кыла турган ушул ресурстардын негизинде адамдардын жыргалчылыгы жана тейлөөлөр канааттандырылат экен. Адамдын жыргалчылыктары негизинен экономикалык жана экономикалык эмес жыргалчылык деп бөлүнөт экен. Жыргалчылыктар экиге бөлүнүп атат. Экономикалык жана экономикалык эмес жыргалчылык болуп атат. Экономикалык жыргалчылыкка мисалы бул таза аба болушу мүмкүн. Момундай завод, фабрикалар өнөр жайлуу шаарларда
ошол шаарда жашаган адамдар үчүн таза аба экономикалык жыргалчылык болуп саналат. Себеби ошондуктан алар алтынчы ишемби, жекшемби күндөрү алар эс алганы шаардын четине чыгып аткандыгы мына ушул болуп саналат. Андан тышкары ар кайсы өлкөлөрдө ар кандай жыргалчылыктар, адамдардын керектөөлөрү ар кандай болушу мүмкүн. Мисалы Кыргызстан мейлин климаттык алкакта жайгашкандыктан кышкысын жылуулукка муктаж. Ошол жылуулук Кыргызстандагы кыш мезгилинде экономикалык жыргалчылык болуп саналат. Мына ушул мисалы отун экономикалык жыргалчылык. Мына көмүр, отун, жыгач отун булабы бардык отундун түрлөрү экономикалык жыргалчылык. Же болбосо жылуулук кыргыз эли үчүн экономикалык жыргалчылык болуп саналат. Ошондой эле экономикалык жыргалчылыкка бул чөлдө суу экономикалык жыргалчылык болуп саналат. Себеби суу жетишсиз болот. Суу бардык жерде чөл болгондон кийин жетише бербегенин биз билебиз. Мына ушул бардыгы экономикалык жыргалчылык. Ал эми экономикалык эмес жыргалчылык бул бизге белгилүү. Бул акырындык менен экономикалык жыргалчылык бул экономикалык эмес жыргалчылык. Демек бул канааттандырууга мүмкүн болгон, колдон келе турган иштер бул экономикалык жыргалчылык, экономикалык эмес жыргалчылык болуп саналат. Адамдын керектөөсүн канааттандырууда жаратылыш ресурстары, адам ресурсу, капитал ресурсу бардыгы чектүү деп жана сөз кылдык. Демек буга мисал келтире кетсек, мисалы менин жанымда 200 сом бар десем, 200 сом бар десек, ошол 200 сомго мен флешка соткага, же болбосо тест китепчесин, тест жыйнагын китепчесин алгым келип жатат да, тест китепчесин. Экөөнү тең алганга мүмкүнчүлүгүм жок, бирөөнү тандашым керек. Же флешка, же тест китепчесин. Эгерде флешканы тандасам, флешканын альтернативалык наркы тест китепчеси болуп калып атат. Демек бул жерде чектүү эмне болду? Ресурстардын чектүүлүгү менин акчамдын чектүүлүгү болуп атат. Акча чектүү болуп атат. Чектүүлүктүн натыйжасында, ресурстардын чектүүлүгүнүн натыйжасында тандоо проблемасы келип чыгып атат. Тандоо. Демек, чектүүлүктөн тандоо келип чыкты. Ал эми тандоонун негизинде альтернативалык нарк келип чыгат. Альтернативалык нарк. Демек, биз чектүүлүктүн натыйжасында бул чектүүлүк бардык мамлекеттин экономикалык проблемасы болгон, көйгөйү болгон чектүүлүк болуп атат. Мына ошол чектүүлүктүн натыйжасында мейли адам ресурстары боюнча болобу, жаратылыш ресурстары боюнчабы, алардын алдында тандоо проблемасы туруп атат. Кайсы тармакты өнүктүрүү керек, кайсы тармакты алуу. Биринен баш тартып, экинчисин өндүрүүгө же болбосо өркүндөтүүгө, өстүрүүгө мүмкүнчүлүк алат экен. Ошол баш тарткан, колдон чыгып кеткен жыргалчылык наркы альтернативалык нарк болуп саналат экен. Жогорудагы мисалда флешканын альтернативалык наркы, мен тандадым флешканы, а мунун альтернативалык наркы тест китепчеси. Мына тест китепчесинен мен баш тартып, флешканы тандадым.
мына ушул альтернативалык нарк болуп саналат экен. Эми ушул адамдын керектөөсүндө чектүү ресурстарды колдонуу менен ошондой эле адамдын тейлөөлөрү же болбосо кызмат көрсөтүүлөрү канааттандырылат экен. Тейлөө же кызмат көрсөтүүлөр. Тейлөөдү эмнени айтабыз? Тейлөө бул колго көрүнбөгөн, көзгө көрүнбөгөн, колго кармалбаган нерселер, адамдын керектөөсүн канааттандырган нерселер бул тейлөө болуп саналат экен. Буларга эмнелер кирет? Чач тараштар, мисалы, кафелер, ресторандар, жана башка телевизор оңдоочулар, өтүү оңдоочулар жана башкалар, ошондой эле медицина тармагынын баардыгы, билим берүү тармагы, мына ошонун баардыгы тейлөөлөргө кирет экен. Кийинки сабакта биз ресурстар жөнүндө дагы толугураак өндүрүштүн факторлорун өткөндө, өндүрүмдүүлүк жөнүндө сөз болгондо дагы толугураак түшүнүп алабыз.